Саламатсыздар, урматтуу ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз өз берүүбүздү баштайбыз. Анда барыңыздарды телеге жакыныраак чакырабыз. Ошентип кутмандуу кечиңиздер менен мына ошентип дагы бир күн эле эмес, толугу менен бир жуманы жыйынтыктап жатабыз. Ар бириңиздер жуманын аягында сөзсүз түрдө балким бир жумада жасаган иштериңиздерди манжалап, же болбосо толугу менен барак кылып, жумада жасалган иштерин өздөрү жооп иретинде, же болбосо анализ иретинде жазып, анализ жүргүзүп жатышкандыр. Балким китеп жазуу өзүңүздөрдүн тарыхта дагы бир башка инсандарга бир стимул сыяктуу кылып жазып чыгартасыздар. Айтор бул жумада ким эмнеге жетишти, кандай күн болсо дагы биз коктейль шоу программасын баштайбыз, көңүл ачабыз. Анткени бизде өтө сонун коноктор бар. Ага чейин барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Эми гана эс алуу күнү башталып атат. Барыңыздарга жакшы эс алуу күн каалайбыз. Ал эми бул баракты эмне эле жанына кармап алган дебеңиздер. Бул дагы баягы бардыгы комментарий жазып атпай, колдоруңарды төлө кыймылдатып атасыңар дегенде мен ушу кыймылдатпайын деп атайын кармап алдым. Болобу ушундай? Бул дептер аябай оор, анткени ичинде толгон токой суроолор бар. Бүгүнкү конокторубузду дагы бир катар тердетип, Жамбыл мырза кыйла кылат го дейбиз. Бийлетебиз буюрса. Анда коногубузду чакыра алайлы көптөн күткөн. Борбор калабыз Бишкек шаарынан келип отурган өзгөчө прическасы менен өзгөчө стилдүү бир мырза келип отурат. Сиздердин албетте теле аркасынан болсо дагы кол чагыңыз арасында Байел мырзаны тосуп алалы. Байел мырза, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Маанай сонун. Азыр эми ушул келген учурда кайсы жактан келип атасыз? Кандай иштер менен алек болуп дегендей. Келиңиз бул жагыра. Ортобузга алып, баягы азыркы учурда кандай деген менен дагы Instagram тармагы абдан популярдуу болуп жаткан кези. Сиз дагы ал жакта абдан мындай айтканда популярдуу экенсиз. Келиңиз, андыктан дароо эле сүрөткө түшөлү дагы коктейль шоу баракчасына жүктөп, өзүбүздүн телекөрүүчүлөр менен түз эфирден ошондой эле онлайн аркылуу дагы түз байланышта бололу. Келиңиздер албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, комментарий жазсаңыздар болот. Анан жакшы комментарийге жылдыз айынан супер белектер күтөт. Өзүнүн жанынан деп кой. Өзүнүн капчыгынан. Буюрса. Келиңиздер, орундуктардан орун алалы. Кана, сизди бул жакка узатайын. Биз эми өзүбүздүн орунду карабыз. Стилдүү дегенде эле эмнеси менен стилдүү деп ойлоңуздар, мына прическасынан байкасаңыздар болот. Кара түстүү. Негизи кара түс бул жылуулукту өзүнө тартып турат экен. Сиз дагы жылуулукту өзүңүзгө тартайын деген окшойсуз. Албетте, бүгүнкү эфирде жылуулукка тартайын деп турам. Эң алгач элибиз менен амандашайын. Саламатсыздарбы, урматтуу Ордолу Ош шаарынын тургундары, жалпы Ош ТВ телеканалынын көрөрмандары, барыңыздарга жалындуу ысык салам берем. Байел мырза, маегибиздин башында мындай тактап өтөлүчү. Байелби же Байэлби? Байэл. Байэл, Байэл Ош элине кош келипсиз. Рахмат. Биздин телекөрүүчүлөр ойлонуп жаткан болсо керек, бул кайсыларчы эле деп. Алгач сиздин клиптериңиздин кыскача үзүндү көрсөтөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Махабаттан бүгүн болдум мас. Карындаш сендей табылбас. Жүрөгүмдү арбап алып сен дартка салдың. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, мына ушундай жандуу музыканын күйөрманы, деги эле эң сонун мука мүндүү эстрада ырчысы Байел мырза биздин студиябыздын коногу. Айтыңызчы, эң оболу музыка дүйнөсүнө, чөйрөсүнө качантан бери аралашып жүрөсүз? Эми музыка чөйрөсүнө бул балалык кезден деп айтсам болот. Себеби мен Музыкалык атайын билимиңиз бар? Учурда музыкалык окуу жайда окуп жатам. Бибисара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин эстрада бөлүмүндө окуп жатам, 4-курста. Музыкага болгон кызыгуум бул бала кезден деп айтсам туура болот. Себеби анткени мен чоң абамдын балдары, байкелерим, алар музыка жаатында жүргөн инсандар. Тамада ырчы байкелерим бар. Ошолорду көрүп, аганы көрүп ине өсөт дегендей, ошолорду көрүп жүрүп, музыкага болгон кызыгуум аябай жаштыгымдан күч болгон. Анан бара-барат ал такшалды, кызыгуулар көбөйдү, пайда болду. Акырындап отуруп музыкалык окуу жайга жетип барды. Тилекке каршы мен башка кесип тандагам, бирок ал кесиптен бир аз алыстап кеттим. Байел мырза, эми азыр айтып калдыңыз, азыркы учурда да студентмин деп. Ошондой эми сыр болбосо азыр анча-мынчасы ойлосо керек. Байел мырза ушундай көрүнүшүнөн чоң көрүнгөнү менен жашы бир топ эле жаш окшойт деп. Жашыңыз канча да, кайсы жерден болосуз? Өзүм Өргүзарлуу Баткен жерге сокулуулумун. Жашым 25-те. Учурда чындыгында студентмин. Буга чейин дагы бир жогорку билимим бар. Ош шаарындагы Ош мамлекеттик кыргыз өзбек университетинин юридика факультетин аяктадым.
демек Жамбылдын суроолору дагы дал ушул юридикалык жана укуктук тармакта болот окшойт, эң жакшы. Биз баракчаңызга көп болуп, мындай конокко кирдик дегендей айтпайлы. Анан көптөгөн музыкалык аспаптарды көрдүк да. Фортепиано, гитара дегеле дагы негизи баягы музыка чөйрөсүндө билим алган инсан катары канча мындай инструментти ойной аласыз? Эми баягы атайын адистигим инструментте болбогону менен, мен вокал болгону менен адистигим, бирок общий фортепиано деп коет, жалпы фортепианода ойной алабыз. Фортепианода, гитарада, комузда, заманбап синтезатор деп коет, Ямахада бир аз ойнотобуз. Тилекке каршы биздин бүгүнкү студияда сиз ойной алган инструменттер жок, бирок жандуу үндө музыка салабыз. Бирок ага чейин телекөрүүчүлөр таң калып аткан болсо керек, бүгүн бир эле конокпу деп, биз экинчи конокту дагы күтүп жатканбыз. Тилекке каршы бир аз программаларыбыз жылышып калды. Ал мырза же болбосо ал коногубуз ким экендигин билгиңиздер келсе, келиңиздер. Ал тууралуу кыскача ролик берели, андан соң айгыбызды антабыз. Мороженое келдим, мороженое. Ага, салам алейкум. Алейкум салам. Мороженое коесуз ба? Ака, мороженое коесуз ба? Мыналар сынып эмеспи? Жак, жакшы эле. Могу шарик экен, буну албайбыз. Албайсыз. Мороженое. Рахмат. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Мына ушундай дал ушул адам кайсынысы деген суроо сиздерде жаралбаган болсо керек, анткени ал жерде сиздер тааныган, сиздер күткөн, билген бир эле адам бар болчу, бирок баягы айтып коет эмеспи, адамдын атына заты жараша дейбизби же өзүнүн аты жакшы эле, эмнегедир башка атты эмнеге колдонот деп көп ойлончу элем да. Ал дагы деле бала окшойт деп калдым мен, чындыгында мындай ойноп кетти, мороженое алып көтөрүпчү. Эфирди унутуп калды окшойт. Убакыты болбой калды окшойт. Буюрса кийинирээк сөз чакырабыз. Ага черибиз маегибизди улайды. Өрүк зарлуу баткенден деп калдыңыз. Негизи өрүк дагы таттуу, сиздердин дагы таттуу ырларыңыздар чыгып атат буюрса. Азыркы учурда кайсыл жакта эми жашап жатасыз? Бишкек Бишкек шаарында жашап, ошол жакта чыгармачылык улануудабы? Албетте, азыр чыгармачылык менен алектең байланыштуу, анан үстүнө студент болгондо байланыштуу. Мен Бишкек шаарында, ошол жакта жашап, ошол жакта чыгармачылык менен алек болуп жүрөм. Өзгөчө Бишкекте окуу менен алек болгондуктан окууга көбүрөөк басым жасап, чыгармачылыкка кошо алып кеткенге аракет кылам. Анда сиз баягы азыр билимдүү ырчылардын катарын толуктайт экенсиз десек болот да. Анан баягы жөн эле чыгып кеткен ырчыларга кандай оюңуз? Эми бул деген талант. Билим бул ар бир киши өзү үчүн алат. Ошол иштин кайсыл бир жумуш болбосун, ошонун майынын чыгарганга аракет жасоо үчүн, ошону кайсы бир деңгээлде профессионалдуу деңгээлде жасоо үчүн окушат да негизи. А бирок чыныгы элдик таланттар ага эч мындай жаман көз карашым жок. Колунан келсе окусун, колунан келбесе, мындай шарты тура келбесе, окубай деле ырдаса болот. Биз бүгүнкү программабыздын ичинде, программанын соңуна чейин баягы билимдүү же болбосо профессионал ырчылар кандай ырдайт, же болбосо ваянга кызыккан ырчылар кандай ырдайт, ага дагы кеңири токтолобуз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, биз түз байланыштабыз. Экранда номерларыбыз турат. Коногубузга болгон суроолоруңуздарды сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Байыл мырза эми сөзгө сөз улай берели акырындап. Ушул чыгармачылыкты баштаганда бир топ жыл болду дедиңиз да. Сизде эмнегедир баягы той топурлардан же жакшылыктардан азыраак көрөбүз эмнеге? Той топурларга деле чыгып кызмат кылабыз. Чакыруулар болсо албетте. Көбүнчө мен Бишкек шаарында. Бишкек шаарындагы тойлордо көбүрөөк кызматта болом. Кандай деп айтсам, чакыруулар болсо эле, кайсыл жер болбосун, той, концерт, чакыруулардан калбайбыз. Болушунча аракет кылабыз. Эми тамаша суроодо прическаңыздын аты эмне? Бул кандай прическа болду? Өзгөчө прическа деп коелучу. Өзгөчө прическа. Сону буюрса сиздер дагы эметиңиздер. Бул эми мырзага өзүнө сонун жарашып турган прическа экен. Прическа демекчи, мен дагы байкаган нерсем, Байыл мырзадан абдан романтик экенсиз. Ырларыңыз дагы дегеле баягы жазган пикирлериңиз же болбосо берген интервьюларыңыз көбүнчө мындай жан дүйнөсү терең адамдын элесин калтырат экен да. көркөмүн
дагы артырып көпөлөк болуп консомбу сугартат көптөр жериме айланып суну чачсамбы ан сайын көркүң артырып ак марал болуп басамбы сактасын суук көздөрдөн садаган муштой жеримди. Келиңиз Байыл мырза, сизден жамбыл чыгармалысын, Албетте. Жамбыл бийлеп турбайдыбы? Бийлей тургандар, отурган жерде бийлей тургандар. Менин өзүмдөн автордук чыгармам, сөз оон өзүмө таандык болгон чыгарма, романтик жигиттин аты чыгарма. Кеттик романтик жигиттен романтика. Эгер билсең сулуу кыз, жүрөгүмдө жалын бар, сага гана арналган эч ким билбес сырым бар. Эгер билсең сулуу кыз, сага арналган ырым бар. Мен романтик жигитмин, о, баары бир сага жетемин. Жүрөгүңө ачкыч табып, сени алып кетемин. Мен романтик жигитмин, о, баары бир сага жетемин. Жүрөгүңө ачкыч табып, сени алып кетемин. Мен романтик жигитмин. Рахмат. Романтик өзүм Рахмат Жамбыл, акырында коштоп койгонуңа жок дегендечи. Ошондой болсо дагы биздин баягы коногубузга эмес, романтик алып баруучубузга сиз экөөбүз коктейль жасайлы. Жүрүңүз анда, коктейль барга. Негизи күттүңүз беле бизден мындай бир коктейль жасайм деп. Негизи коктейль шоу дегенде эмнени ойлондуңуз эле? Албетте, коктейль шоу дегенде биринчи көз алдыма коктейль келди, бирок жасайбыз деп ойлободум эле. Ойлободуңуз эле. Даамдуу бир коктейлди ичем деп ойлогонсуз, бирок ичиш үчүн аракет кылабыз. Өзүбүз жасайбыз, ооба. Оюндун шарты мындай, Байыл мырза. Биз сизге сунуштайбыз жакшы бир коктейлдин рецептин. Ал рецептти сиз утуп аласыз, жөн эле бербейбиз. Утуп алышыңыз үчүн Жамбыл мырзада атайын суроолор бар, ага туура жооп бериш керек. Эгер туура жооп берсеңиз, ошол рецепт боюнча сонун коктейль болот. Эгер адашып кала турган болсоңуз, анда өзүңүздүн рецепт болот. Таптакыр мындай башкача оригиналдуу азыктарды сунуштайм мен. Эгер суроого туура эмес жооп берип калган болсоңуз. Демек, баштадык биз. Бул сиздин куралыңыз болсун. Адаттагыдай бизде суроолор, туура жооп берсеңиз ал жердеги рецептке ылайыктуусун аласыз. Биринчи суроо кыскача эле суроо. Кайсыл жаныбарда 4 тизеси бар? Бирок ал бир эле жаныбарда болот экен. Бир эле жаныбарда, ага чейин айтып өтөйүн, эгер суроого туура жооп берген болсоңуз, бизге керектүү болгон имбирди аласыз. Ойлонушту кереги жок, тез-тез ойлонуп. Имбирди аласыз. Эгер туура эмес жооп берген болсоңуз, жумуртканы аласыз. Экөөнүн айырмасы барбы? Айырмасы. Биринчиден окшоштук жактары экөө тең агышыраа. Эгер туура жооп берсем, туура эмес жооп берсем, жумуртка. Негизи мындай үнүңүздү жасоо үчүн жумуртканы колдоносузбу жашооңузда? Жок, мен такыр колдонбойм. Такыр колдонбойсуз. Вокал деген сабактан үнүмө кам көрөм, бирок жумуртка боюнча жок. Жумуртка куруп жейсиз? Эмне кылабыз? Ооба, жумуртканы бирок куруп жейм, туура. Менимче чийкир жумуртка кантсе дагы өтө эле даамдуу эмес нерсе булчу. Ошондуктан имбирди утуп алышка аракет кылыңыз. Имбир өзү кычкын, бирок коктейль үчүн өтө маанилүү, эң сонун даам берет. Демек, суроого жооп Кайталап коюңуз, сурамыз. Ойлонойм дагы. Бир гана жаныбарда 4 тизеси болот экен да? Кайсыл жаныбарда болушу мүмкүн? Менде экөө эле. Анда менде да экөө. Кимде төртөө анда? Жамбыл бирок бардык эле жаныбарларда тизе болот. Бирок тизе болот, бирок Менин оюмча 4 буттуулардын баарында эле 4 тизеси болот го дейм. Жо, мисалга жылкынын каягында тизеси бар. 3-чү тизеси каерде жылкынын? Ойлоп көрүңүзчү. Экинчиси каерде? Биринчиси, экинчисин таптым, алдында болуш керек. 3-чү тизе каерде жылкыда? Мени көргөнсүзбү? Ооба. Элестетсеңиз, бир бутта бир эле тизе болсо, анан эми жаныбарларга кээ бирки жерлеринде 2-3 кошулуп кетиши мүмкүн. Ошондой бир эле жаныбар бар экен бул. Мен жеңилдим анда. Демек, Мен жеңилдим.
Оюндун башына жеңилбей туруңуз. Биз азыр сиз дагы ойлонуп туруңуз, убакыт берели. Биз мындай айтканда сизге сунуштаган коктейль кандай болмок? Бул Chinatown деп аталган эң сонун өтө даамдуу имбир сөзсүз кошула турган коктейль болмок. Техникалык топ даяр болгон болсо, ошол видеону азыр коюп берсин. Сиз көрүп туруңуз кандай жасаларын, ошого ыңгайлаштырабыз. Мен кайра ойлонойн анда. Да, ал жакшы. тасма бүткүчө сиз жообунда таап турасыз балким. Демек, мына ушул коктейль сизге берилмек. Көрдүм. Аябай салам экен. Ичкиңиз келди беле? Ооба, ичким келди, бирок андай чыкпай калат деп коркуп баштадым уже. Эмнеге дегенде суроолорго бир аз кыйындай сезинип атат суроолор. Балким ушул Аракет эле кылалы, суроо бирок. кыйындар, Таптыңызбы ошондо? Жок, таппай калдым. Оюңузча эмне кайсы жаныбар болушу мүмкүн эле? Оюңузча. Мен ойма, жардам берелиз. мен ойма пил келди. Пил келди деген. Жок, эми канча да пил эмес, ошондуктан эмне кылабыз? Айла Айла жок, келиңиз. Бирок мына. жакындаштыңыз. Жеңилди. Жеңилди, мейли. Бирок жооп туткандан кийин капа болбоңуз. Жеңилдиңизби ошондо? Жеңилди. Жеңилдиңиз. Жумуртканы кошуңуз эми. Пил болчу. Пилде 4 тизеси бар. Анда тура эле тапкан турбаймынбы? Айттыңыз го сиз жоонуз. Аны эмне тура эмес дедиңиз? Жок, мен туура эмес деген жокмун. Жоон кабыл алабызбы дедим. Кабыл алсаңыз болмок экен. Эмне кыласыз эми? Жок, тура эле айтып турмун негизи. Эгерде мен башка жаныбарды айтканымда, анда тура эмес болмок. Жарым анда жок. Жарым-жарымдан кылабыз. Келиңиз, жумуртканы кое тура алам да, Ушундай эле. Анда муну Биз арчиге дагы эми жакшыраак мишелди деп атабыз да. Байыл мырзанын мындай колдоочу адамдары дагы атайын сүрөттөрдү көрсөтө калып катуу аракет кылышкан. Имбирдин жути. Негизи ашканада кайсы азыктарды мындай жакшы көрүп жейсиз? Тамакка кандайсыз дегендей? тамак жегенге аябай жакшымын. Жасаганга-чы? Жасаганга да студент болгонго байланыштуу көптөгөн тамактарды эми баягы күнүмдүк тирликте колдонуучу көп жөнөкөй тамактарды өзүм жасап. Мына ушул тамакты, мына ушул тамакты. Өзгөчө жумуртка. Ооба. Имбир бул өтө пайдалуу, витаминдүү азыктарга кирет демек. Коктейлибиздин мындай имбирдин жутунан эле сезсеңиз болот. Мына ушундай даамдуу, сонун коктейль болгон. Жүрүсө сонун болот деп ишенем. Аракет кылыңыз. Эгер биздин бул жакта романтик жигитибиз жакшы суроолорду берсе, албетте. Мага чейин эми үй бүлөдө канча бир туугансыз дегеле мындай үй бүлөлүк абалыңыз, балким жубайыңыз, бала чакаңыз дегендей. Мен бойдокмун албетте, бирок үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Бир иним, 4 карындашым бар. Ата-энем менен Кыздар, чогуу. кулаңдарга. Ата-энем менен чогуу. Алар Алар айылда турушат, барысы. сиз чыгармачылык менен борбор кылабыз, Ну, кандай болду? Буну майдалайбыз. Мына алып коюнча сиздин кантип майдалап атканыңызды кыздар көрүп. Кандай бөлүп сөйлөгө билеби? Айтсаңыз да. Кандай деп ойлойсуз? Кандай майдаласа болот? Сиздин табитиңизди билгим келип атпайбы? Кандай кылсам? Азыр сиздин тайпыңызды көрөбүз коктейль даяр болгондон кийин. Мен өзгөнүн пловун баскандай эле басып албайм. Негизи мындай ашканада тамак аш жасоого кандай көз караштасыз? Эми эжелериңиз бар экен көрүп эле жасабасаңыз керек. Жок, менин карындаштарым бар. Карындаштарыңыз. Үй бүлөдө улус болгонуна байланыштуу көп эле тамактарды өзүм жасап коем. Апама көбүрөөк жардам бергенге аракет кылып, колумдан келишинче кээде кир да жууп коюп, үй шартындагы жумуштардын баарын жасап. Жакшы. Сиз
сиздин тураганыңызды көрүп кыздар ооз ачып атса керек азыр бул. Ооз ачылып атат, же болбосо күлүп атышат. Кийимдерди бирок биринчи жолу мен көрүп атам ушундай сурап. Айтпадымбы, бул прическадан баштап бүгүнкү коктейлге чейин өзгөчө болот баары буйруса. Буга чейинки конокторго караганда өзгөчө болот деп ишенем. Мен өзгөчө кылганга аракет кылып атам колуман келишинче. Эми азыр Себеби мындай кылып эч ким майдалаган эмес. Биринчи жолу. эми азыр кыздар таң калып атса керек, ушунча жакшы майдалар дейм, буга кандай өзгөчөлүү кыздар жагат экен. Кандай кыздар жагат? Эми Баягы узун бир барактарга жазылган, балким том болуп жазылган окуялар, Бул кыскача айтабыз, кандай кыздарды идеалдуу деп ойлойсуз сиз? Эми идеалдуу кишинин өзү жок болуш керек. Сиз үчүн идеалдуу боло алмак кандай кыздар? Менин мүнөзүм аябай топ келишкен. Анан жөнөкөй. Эми бардык жумушту өзүнүн акылын жетишинче жакшы жасаганга аракет кылган, эмгекчил, ак көңүл, кичпейил кыздар. Баарына эле жагат болуш керек, мага эле эмес. Туура, баарына эле дал ушундай мындай. Муну салалы же. Ак көңүл боорукер кыздар жагат, ооба. Бул жака сала берсеңиз болот. А бирок өзүңүз кандай мырзасыз деген суроого да кызыктырып аткан болсо керек да, элдердичи. Эми ырдагандан сырткары дагы андай жакшы делген, өзүңүзгө ишенген 3 сапатыңызды айтып бере аласызбы азыр? Кайсы сапатыңыз менен сыймыктана аласыз да, ишенимдүү айта аласыз менин дайым? Тактык биринчи. Баса белгилеп мындай тактап кетели эфирге, өз убагында келдиңиз. Жоопкерчилигиңиз үчүн рахмат. Эч нерсе эмес, албетте, кызматтап. Тактык, ишенчектик бар. Анан бир аз жөнөкөйлүк десем окшошот. Биринчиңизди чындап эле жакшы дейм, бирок экинчисин дагы сөз кылабыз, Сөз кылабыз. Алар жакшы жака кирет же кайсыл жагына кирет экен? Ага чейин Жамбылдын суроосун угуп алалычы. Жамбыл, кийинки сурооң кандай болот? Кийинки суроо. Андан да кыйын болот дейсиздер. Кийинки суроо мындай. Эң көп жамгыр жааган өлкө кайсыл өлкө, мамлекет? Кайсыл мамлекетти эң көп жамгырлуу мамлекет деп атап келишет экен азыркы учурга чейин? Бара кыйын болуп баратат. Мен ойлоп турдум. Эгер туура тапсаңыз, мандарин берейин. Бул кооздук үчүн дагы, даамы үчүн дагы өтө керек. Бая көрдүңүз да, мандаринди кандай сонун чыгарып. Болбосо помидор. Бул деле жакшы көрүнөт. Бирок мунун даамы дагы башкача болуп калат. Жумуртка кошпойдум, анткени албай эле коебуз да. Аракет кылыңыз. Туура чыгат деп ойлойм. Менин оюм. Менин оюмча менин жообум Улуу Британия. Кандай? Улуу Британия, же болбосо Англия. Жок. Жакындашып атасыз бирок. Бул мамлекетте жакындашып айтабы. Эгер футболго кандай жакынсызбы же футбол көрбөйсүзбү? Футболго көргөн жакшы көрөм албетте. Жакшы көрөсүз, бирок аз ойнойм. Ушул мамлекеттен чыккан азыркы учурда аты чыккан бир футболист бар. Оюнчусу. Кайсы футболчуларды тааныйсыз эле? Бразилия. Жок. Дагы жакындаштырып айталы. Португалия. Сиз баарын эле атыңыз. Бардык мамлекеттин атын атам. Барселона курама командасында. Испания. Жок. Дагы жакында. Канча жол жаңылдыңыз? Мен Ушу акыркы жолу. Окшошпой атат, болбосо туура эмеспи, чыгарабыз. Кандай десек болот? жеңилдим. Жеңилдиңиз. Ушундай адам деген алдыга. Жок. Эгер дагы мүмкүнчүлүк болсо айтам. Сиздер себеби мен 4 жол жаңылып калбадымбы? Ошого өзүм уялып калдым. Баары айткангачы. Анда биз дагы мындай жеңилдиңиз деп айтып ийиштен уялдык. Мүмкүн Аргентина. Жок. Аргентина дагы эмес. Дагы бир эле кадам калды. Акыркысы болсун. Акыркысы. Өзү футболдо көрүнүктүү болгон шаарлардын баарын айтып койду окшойт, Ооба. Өзү кайсы шаарды айттың эле анан? Мен билгендердин баарын айтып салдым да. Иә. Ал өтө деле мындай чоң өлкө эмес, бирок ал мамлекеттен мыкты оюнчулар, мыкты инсандар чыккан. Помидор дагы абдан. Мүмкүн Уругвай. Туура. Уругвай? Уругвай. Мен помидорду эми даярдадым эле. Мандаринди өзү аябай жакшы көрчүмүн.
Бул Уругвайдан өзүңүз кайсы мыкты футболист? Кийинкилерин кооздук үчүн аласыз, дагы берем. Буну жөн гана согун согуп алсаңыз болот. Демек, мындай майдалап тура бербеңиз, отур эле. Анын суусун гана чыгарып. Спорт менен машыгасызбы? Спорт менен байкы. Кайсы түрүнө дегендей? Же бийиги? Мен аябай спортко жакын эмесмин, бирок спорттон шахматты көп ойнойм. Андан сырткары байкы чуркап, өзүмө керектүү көйгөйлөрдү жасап, анан фитнес клубтарга барып турам. Өзүгө керектүү жумасына 3 жолу ошондой. Сымбаттуу дене түзүлүшүнө. Аракет кылабыз, колдон келишинче аракет кылабыз. Эгер ырчылыкты тандабаган болсоңуз, баягы юридикалык кесипти ансыз деле отказ болупсуз, баш тартыпсыз дегендей, башка кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Ырчы болбосоңуз, талантыңыз болбосо, үнүңүз болбосо? Эгер мен талантым болбосо же үнүм болбой калганда, ошол юридикалык окуу жайда аяктап, ошол тармакта иштемекмин. Мүмкүн мугалим болмок. Айыл мырза, негизи мандаринди көбүрөөк кошсоңуз болмок экен. Мен сизге дагы бир мандаринди кошоюн, себеби дегенде мандарин согу бизге көбүрөөк керек болот, негизги база болот. Ал эми Жамбыл мырза болсо бизге кезектеги суроолорун даярдап, тандап дегендей. Биз эфирден Бираз сырткары оңойлоштуруп бербейсизби? Сурайбыз сизден, оңойлоштурайын деп. О, Себептегенде коктейль сон болуп жакшы чыксын. Жакшы кетип атат болчу. Бираз жеңилдетип жакшы болсун, Байел мырза өзү дагы окуй турган окуу жайын билип алды. Ошого байланыштырып берейин деп турабыз. Бул жагы татаалдаша баштайт эмес. Эми жардам бербейбиз. Колдон келишинче өзүңүз тапкан аракет кыласыз. Билишибиз боюнча сиз Борбор каласы Бишкек шаарында Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуйсуз туурабы? Ооба. Анда суроо, ушул окуу жай канчанчы жылы ачылган? Ким билиптир эми? Өзүңүз окуган окуу жай. Бул дагы кыйын суроо болду. Сиздер оңой деп туруп жана кыйын суроолор бериптиңиздер. Бирок бир чети бир аз уялып турам албетте. Кайсы жылы ачылганын так эсимде жок, унутуп калдым. Бирок жакында эле биздин университеттин 55 жылы. Ошондо да датасын аз эсептеп тургунга бир аз Ошондо калган өзүңүз эсептеп отуруңуз, өзүңүз азыр ошону менен коктейль жасап эсептеп туруңуз. Бирок 72-жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетте ошол биздин балерина эжебиздин атын алганда университет. Ал кезде институт болгон, азыр университет болду 2010 жылдан. Эгер университетте берилген Бирок болсо, демек качан ачылган экенин чындап азыр так айта албайм. Айта албайсыз. Өзүңүз билесиз, тарых деген бир аз кыйын кесип, өзгөчө даталарда адашканда. Анда биз маалымат иретинде айтып коелу, маалымат иретинде бир аз айтып өтсөңүз болот. 1960 канчанчы жыл болушу мүмкүн, эми дагы жетимин бири кызыр деп коет го өзүңүзчө. Эгер утуп алсаңыз, мен айта бермекпиз, утпай калсаңыз, анда укроп беребиз. Же 69. Жок, мен жакындаштырдым. Негизи 1960 бир жакындаштырдык, бирок жетимин бири кызыр деп коет да. Анда 1967-жыл экен. Туура. Макул. Асел. Негизи таттууга кандайсыз? Канча кошсоңуз өзүңүздүн баягы табитиңизге карап кошуңуз. Негизи бул эми азыктарды утуп алыш эле эмес, балким көз болжол менен болжоп куюунун чеберчилиги дагы ушул коктейлди алат. Байыңызда өзү Аз сиз кандай болсо дейсиз? таттуу. Асал дейсизби же асел дейсизби? Асел да деймин, бал да деймин. Бал. Анда болсо бүгүн балды утуп алганыңыз үчүн кол чабуулар. Кийинки суроого өттөрдөн мурун сураганча кетейинчи баягы токтотуп койбодукпу? Юридикалык кесиптен эмне үчүн баш тартып кеттиңиз депчи? Негизи бул жакшы кесип го. Абдан популярдуу болгон кесип. Туура айтасыз. Өтө сонун, жакшы кесип. Ар бир кесип ардактуу дегендей сонун кесип. Бирок юридикалык окуу жайды аяктагандан кийин Баткен шаарында паспорттук стол деген ошондой жумушта 1 жылга жакын иштедим ал жакта. Бирок талант деген нерсе бир аз жөн жатпайт экен да, кишини ичинен алып козголуп чыга турган нерсе экен, ташкындап чыга турган нерсе экен. Талант деген нерсе жөн койбоду, аягында Кудайдан тиленип, аракет кылып, Бишкек шаарына сапар кылып, мында бир сыйка
аракет ырчылыкка аттандым дебейсизби? Негизи ушул учурдан пайдаланып айткым келет да. Тейлөө кызматы чындыгында эле оор кызмат, анан ошондой эле жоопкерчиликтүү жумушу да көп дегенде, биздей мындай чыгармачылык менен эркин эмес да ал жактачы. Албетте, эки чөйрө, Ал жакта эки башка иштөө. албетте. Өзгөчөлөнүп турат, өзгөчө болот. Жамбыл, кийинки сурооңуз калды. Кийинки суроосу күлкүм келип атат бул жактан карап. Негизинде чындап эле Байел мырза ачык мүнөз, өзү дагы жөнөкөй экен, көрүп дагы сүйүнүп калып турабыз. Мындай инсандар көп болсун. Анда кийинки суроо оңойлуу болсун. Негизи эми сиздин стилиңизге жараша берейин биртан да. Кытайда эмне көп? Эң оңой суроолордун бири. Кытайда адам көппү? Адам көп дагы. Негизи Кытай эмнеси менен азыр айырмаланат башка өлкөлөрдөн? Кытайда эми азыр өзгөчө товарларды иштетишүү боюнча алдыңкы орунда турат. Экономикасы менен да? Экономикасы аябай өнүккөн, эң алдыңкы биринчи орунда турган Кытай болот деп ойлойм. Эгер таап алсаңыз, таап алган болсоңуз, жогоруда көрсөтүлүп кеткендей эле чайды аласыз, чай. Бул чайна таун болгондон кийин баса, чайна таун. Бул дагы абыркы суроо менен байланыштуу экен. Чайды алмаксыз. Эгер утулуп калсаңыз, анда өзүбүздүн эле тунук Алатоонун мөлтүр суусун аласыз. Кайсынысы жакын сезилип атат сизге? Таппайды коюнчу дебейсиз, аракет кылып көрүңүз. Суроо ошондо Кытайдан Негизи бул суроо деле эмес, эми баягы сизди билет деген учурда анан прическаңызга карап дегенге окшойт. Негизи жообу туура эле, себеп дегенде азыр Кытай эң алдыңкы экономикасы боюнча, товарлар боюнча жумуш иштеткен жана сизге ошол прическа алуу мырзаларды көп көргөм, ошон үчүн сизге ошол суроо. Ким көп? Эмне көп? анда прическасы жасалган мырзалар аябай көп го, Чач узун мага окшогондор көп дейсизби? Мүмкүн. Билбейм. Жамбыл? Туура. Сиз жооп табылды, өзү ойлонуп калдыңыз. Анда Ошондо эмне болду? мага Ошондо эми биз прическасы көп мырзалар көп дедик. мынаны канча өлчөмдө окушобуз? Көз болжол менен ченеп көрүңүз. Канча керек Буюрса десеңиз. сонун коктейль болот деп. Деген менен биз үчөөбүз. Аягында коктейлдин даамын элге айтып берүүчү сиз жана биз. Сонун болот деп ойлоймун. Балким кошот. Же судан кошконуңузду туура болот, Бир аз кошоюн, анан судан да кошоюн беребиз. Чай бул жолуна баягы жыпар жыт берүүчү, ошондой эле даам берүүчү. Азыр эсептелин. Адамда Кандай дейсиз? Жакшы көрүнүп атабы? жакшы көрүнүшүнөн дагы азыр даамы кызык болот. Адамда көбүнчө кайсы сапаттарды мыкты деп баалайсыз? Чыгармачылыкта кайсы сапат өтө мындай зарыл экен? Чыгармачылыкта Элдин адамы болуу үчүн, деги эле жылдыз болуу үчүн ишпейилдик, жоопкерчилик, жоопкерчилик, аракетчилик. рахмат. Үч сапат аябай чоң роль ойнойт. Дагы бир суроо калды ошондо. Акыркы суроо. Математикадан кандай? Азыр шахмат ойнойм деп калганыңыздан берейин деп турам. Шахматты ойнойм, бирок математика сабагын аябай сүйчү эмесмин. Мектепке киргенде эле. Анда сүйгөн Математика сабагы киргенде эле мен арткы партага жылып, сүрөт тартып отуруп калчумун. Башым ооруй баштачу дейсизби? Бирок өзгөчө билесиздерби, ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн инсандар көбүрөөк ушул так илимдерден бир аз алыс болушат. Мен да ошолорго Туура эле, туура эле. Мен да ошолорго жакын. Ошол нерсени көп Математикадан айтышат. аябай жакшы эмесмин. Аябай жакшы эмессиз. Жакшы эмес. Анда кийин оңоюраак суроо. Негизи сиз дагы үйлөнгөндөн кийин сөзсүз түрдө бала болосуз иншалла. Суроо. Ымыркай төрөлгөндө канча айдан кийин өзүнүн атын билип баштайт? Ага чейин мисалы атын атасаң деле мисалы карашы мүмкүн эмес. Балким өзүнүн атын билип баштайт. Атынан чакырганда келип. Эми бул дагы так жооп талап кылчу суроо болуп эсептелинет бекен. Маселен кимдир бирөөнүн баласы 4 айдан кийин, 6 айдан кийин. Кээ бирөөлөрү 3 жашка чейин. Бул жок дүйнөлүк бул барса такталып көрсөк экен. Такталган илим такталган болот. Такталган боюнча. Өзүнүн атын атаганда Бул да кыйын. Бул да талган экен. Бул да кыйын экен. Өзүм кандай десем, бир аз ойлонуп атам, бирок туура жооп болбойбу, аракет кылайын, Мисалы элестетиңиз, жаңы ымыркай төрөлдү, ал 3-4 ай өттү. Мүмкүн 3 айдан өткөндөн кийин
мүмкүн 4 ай Так жоогуңуз ошондо. мейлиңиз 3 ай деп коеюнчу. Биз 3 айда өтө эле жаштык кылат, бирок таппай калдык. Жылдыз айым жакындашты эле, бирок Укроп кошолуу. 3 айда бала атын тааныбайт. Мен эч бирин көрө элекмин го дейм. 3 ай көрө эмеспи? Мүмкүн 7 ай. Мүмкүн 7 айдан кийин. 7 айдан кийин дейт, көп жок. Анда жоопту мен айта берейин, эгер туура Тура Сиз укроп сала бериңиз. Укроптон сонун кылып мындай Жолу жасап. дүйнөлүк негизинде такталган нерсе экен, 5 айдан кийин өзүнүн атын угуп Сала бериңиз. Сиз канча да тапкан жоксуз, сала бериңиз. Бул дагы болсо бир өзгөчө азыктар жана өзгөчө рецепт болот да. Сонун коктейль болуп атат деп ишенем. Азыр буюрса сиз менен чогуу даам татып көрөбүз. эсиз болуп түшүп калбасак болот. Сонун болду ишенем, бирок баягы Негизи жогоруда көрүнүшүнө сөз жок. көрүнүшкө сөз жок. Чындап эле. Жогоруда көрсөтүлгөндөй эле сиз дароо бокалга жасай берсеңиз болмок экен. Мен канчада мырза эмеспи, баягы авирин жаап, блендер менен аралаштырып ийин деген бир жардамым же болбосо хитрлыгым эле. Ал тескерисинче сиз жакшыраак кооздойт экенсиз. Мына ошентип демек Жамбылдын суроолору аяктаган болсо, биздин азыктар дагы соңуна жетти. Акырында эми сизге лимон керек жана банан. Банан керек жок. Сизге лимон керек. Банан деле кошуп коюңуз. Демек акыркы суроо мына ушул жерде чечилет. Кайсынысы керек бизге? Бир суроо менен чечип алабыз. Акыркы суроо оңой эле болсун. Оңойраак болсун, себеби Оңой эле болсун. лимон даамы бир аз керек, анан кооздойсу керек. Оңой эле болсун. Оңой деп турган кыйын суроо болуп калбасын. Оңой деген сайын кыйындашып баратат дейсизби? Ооба. 666га 777-ни кошконбуз, болду. Мына ушундай. Бая билип калды да математикадан. Тез Жооп санап Кандай экенибизди чыгарып коюңуз. Көп ойлонсоңуз адашып кетишиңиз мүмкүн. Жамбыл ушинтип коктейлди буздум эми. Кыйын. Кыйын, Азыр көп мен эсептегичим көп убакыт керек билет экен. Эфирден кийин эсептейбиз, азыр болсо экөөнү тең кошуп кала беребиз. Мына мен сизге, мен тараптан сизге берилген жеңилдик болсун. Бираздан экөөнү тең. Экөөнү тең аралаштырып. Кандай кылабыз? Бир аз кошуңуз, себеби бизге көбүрөөк лимон керек болчу. Утулуп калгандыгыбызга байланыштуу бананды кошпосок болбойт эми. Жамбыл атайын суроолорду даярдаган дегенде, мындай ар бир иштин майын чыгарып жасаганды жакшы көрөт деп коесуз. Бош убактыңызда деле кайсы ишти жасаганды жакшы көрөсүз? Эмнеге кызмат кыласыз? Эс алуу үчүн аркача. Көбүнчө мен чыгармачылыкта болгонго байланыштуу көбүнчө баягы гитарада ырдап, оон жазып, ыр жазып, сүрөт тартканга кызыгам, бирок аябай сонун эс алгым келсе кээде тамак жасап эс алам. Тамак жасап дагы. Ошо көрүнүп турат, банандарды тилгениңиз дагы анча-мынча ырчылар келип, мындай кылып тил алган эмес, кесерде алган эмес. Мен деле өзүмө ишенбейм, окшошпой калышы мүмкүн эле. Ошентип жабылды. Ура! Жабылды. Биздин коктейль жабылды. Элимизде мындай тамашалуу суроо да. Эми тамашага жакын эле окшойсуз. Маймыл менен ташбака жарышса, кимиси жеңет эле? Азыр мындай кылабыз. Сиз кап жарышсабы? Шашпай Жамбылдын жанына барыңыз, ойлонуңуз, жооп тапсаңыз, сиз жеңилесиз, жооп таппай калса Жамбылдын өзүңүз каалаган тапшырмаңызды берсеңиз болот экен. Орун алыңыз, а биз болсо блендер иштетели. Тамашалуу суроо. Биз жеңиши мүмкүн эле. Албетте маймыл жеңет. Эмне үчүн? Ташбак акырын дейт. Жооп тура эмес. Сертиңде ташбаканын мотоциклы бар болчу. Маймылда тикосу жок беле? Жок эле. Анда мындай кылалы. Телекөрүүчүлөр деле бүгүн ырчы келип калыптыр. Бүгүн эс алуу күнү, эртең да эс алуу күнү. Эс алганча бир кыскача бир куплет өзүңүз жакшы көргөн бир ырдан. Балким өрүк сарылуу баткенден келип отурасыз, өрүк сарылуу баткенден болосуз дегенде жагымдуу бир өрү болсун сизден. Кыскача болсо телекөрүүчүлөрүзгө. Албетте. Барыбыз эле билгендей, биздин өрүк сарылуу баткен жергесинен мыкты оон чыйынсан чыккан Апа Зейнаков деген ошол кишинин оонуна таандык болгон өрүзарга кетели башы чыгарманы аткарып берем. Мүмкүн болсо катты чыгарып. Албетте.
жүрери шишип кетели өрүк сарга сунушумду суранам четке какпа сүйүбүзгө чогуп айлуу түндө сыйын алып бир келген сыйын алып бир келген бактыбызга сыйын алып бир келген сыйын алып бир келген бактыбызга. Браво, өзгөчө сонун Кол чабуулар. Жамбыл мырза, кимиңиздер суроого жооп таба албай жеңилдиңиздер, ошону айтып коюңуздарчы. Ошондо мен жеңип алдым деп. Анда кайрадан барга келиңиз, коктейлди кооздойлу. Көптөн күткөн коктейл даяр болду. Кандай деп ойлойсуз? Сон кандай болсо да сон. Мен биринчи жасаган коктейлимдечи. Эми бөлүштүрөбүз, Сонун жасалды деп ойлоймун. Өзүмдүн колум менен сонун кылып сиздерге куюп берейин. Жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы кубанып сүйүнүп дам татыңыздар. Кандай дейсиз? Албетте конобуз эми келбей койбой атайын баягы чакыруубузду, сунушуңузду четке какпай келип бергениңиз үчүн дагы рахмат, ыраазычылык. Байел Бишкектен келип атайын бизге коктейл жасап берди деп айтасыз. Буйруса. Караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт деген зымыры куш бат эле убактыбыз өтүп кетти. Биздин бүгүн 2 конок келишкенде Байел өзү гана келип бүгүн кызыктуу эфир куруп берди. Сонун бизде буюрса. Жана мен сизге баягы лимонду да бергенмин, каалашыңызча, каалаган бокалга. Балким баягы тоолоп кылып кесип эле көргөнсүздөрбү. Аракет кылалы, колдон келишинче. Үйрөтпө бул жагын жакшы билем дебейсизби? Жок, аракет кылалы. Байел мырза, негизи Ош жергесине көп эле келип турасызбы? Ош жергесине Оштук, балким Оштук деле эмес, Оштуу телекөрүүчү, Оштуу телеканалдын көрөрмандары сизди тоюна, жакшылыктарына чакыргысы келиптир. Ооба, албетте, эгер жакшылыктарга сунуштар, чакыруулар болсо сөзсүз келебиз. Бирок жумуштар менен дагы мен өзүмдүн байкелерим, агаларым бул жакта турганына байланыштуу бат-бат келип турам. Мынакей биздин буюрса коктейлибиз даяр болду, сонун көрүнүп турат. Азыр мен бул жакта турган алып барып жигитке алып барайын бирөөсүн сонун кылып. Татаал суроолору үчүн. Бул сизге менин атымдан. Сизге бир суроо. Оң жактагысын аласызбы, сол жактагысыны? Бул жактан алабыз, себеп дегенде биздин студиябыз көрүп турасыз, сарылып турат, окшош. Мырзалар, 1 мүнөт кечиресиздер. Бир нерсени тактап өтөлү. 17-18 апрель күндөрү Кыргызстан кинотеатрында белгилүү ырчы, эстрада ырчысы Айтурган Эрмекованын концерти болот. Анын билеттери бизге эми гана келип жетти, тилекке каршы бир аз кечигүү менен. Ошондой болсо дагы бүгүнкү эфирге алдын ала пландаштырылган билеттерди таштап койбой. Бул албетте сиздерге ыйгарылган, сиздер үчүн келген билет болчу. Демек, жогорудагы Байел мырза дагы, Жамбыл мырза дагы, мен дагы үчөөбүз тең сүрөттөрдү киргиздик. Дал ушул биздин студиядагы биздин конокту аралаштырып, коктейл шоуну аралаштырып, жакшы комментарий, ырларды калтырыңыздар. Биз эфирден кийин сөзсүз түрдө анын баардыгын карайбыз, тактайбыз жана билеттерди мыкты бир сонун укмуш кылып бизди мактагандай учурдан пайдаланып калалы. Баса, бул биздин коктейл да даяр болуп калды. Эгер коктейл аралаштырган болсоңуздар, андан да жакшы. Ушунун баардыгын аралаштырып, жакшы ырларды же болбосо жөн гана кара сөз менен сөз жазыңыздар. Бул жерде билеттер абдан көп. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай 3-4 адамды сөзсүз түрдө жеңүүчү деп табабыз. Сөзсүз түрдө концертке билет беребиз. Мен дам тартып койдум сиздерге айтпай. Кандай экен?
Жакшы. Бисмилла деп Башкача дамыталы. болду, өзгөчө болуптур негизи. Кайра чакырасызбы мен? Ай, кандай сонун. Кандай сон? Кандай сонун. Сонун болуптур дегенде мен чындап эле аябай көбүрөөк урдап алдым. Муну ичип эле имбир го. Колдан келишинче Бирок жасады. баягы мырзалардын суусундуу болду окшойт э. Ооба. Баса. Биздин да белекти бар. Коргол кетирбейбиз албетте. Байел мырза атайын Бишкектен келген соң биздин Ош жергесинин нукура азыктары Алайкоо фирмасынан сонун азыктар сизге белек болсун. Бул азыктарды Бишкектин дүкөндөрүнөн дагы табасыз албетте. Ичинде айран жана башка. Ошко келгенде сиз алып тургуз. Деме анда ар дайым коктейль шоуга келип, бул азыктарды алабыз. Чоң рахмат белектериңиз Onun үчүн. için garancası bilen. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен коктейль шоу программабыздын бүгүнкү чыгарылышындагы 12-чи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки ишемби күнү кечинде жолугушканча саламатта турыңуздар. Görüşkөнчө телевизор барыңыздарга ийгилик каалайбыз.